Коронавирустан акыркы суткада 28 бейтап көз жумду. Ошону менен марттан тарта коронавирус жуктуруп каза тапкандардын саны 1277-ге жетти. Бүгүн Бишкектен каза тапкан 8 адам катталды. Кыргызстанда өткөн суткада коронавирус инфекциясын жуктуруп алган 28 киши көз жумду. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Агала COVID-19 каза болгондордун жаңы учурлары пневмонияны эсепке алганда төмөнгөдөй. Бишкек 8, Ош шаары 2, Чүй облусу 4, Ош облусу 2, Нарын облусу 1, Ысык-Көл облусу 4, Жалал Абад облусу 5, Баткен облусу 2. Ушуну менен марттан бери коронавирус жуктуруп каза тапкандардын саны 1249-га жетти. Булак Спутник KG. Каза болгон адамдан да коронавирус жугуп калуусу мүмкүнбү? Саламаттык сактоо министрлигинин штаттан тышкары башкы инфекционисти Айнура Кутманова дарыгерге сөз берүүсүндө каза болгон адамдан COVID-19 вирусу жугабы деген суроого жооп берди. Жок, анткени вирус тирүү организмде жашайт, бирок бул жерде бир бетке айтууга болбойт. Эгерде бейтапта өпкө шишиги болсо, өпкөдөн суюктук агат. Бул суюктук менен байланышта болсоңуз, вирус жуктуруп алуу коркунучу бар. Бардык нерседе этият болуу керек деп жооп берди. Булак элдик медиа. Түштүк Корея Кыргызстанга гуманитардык жардам жөнөттү. Кече 25-июлда COVID-19 инфекциясы менен күрөшүүнүн алкагында Кыргызстанга Түштүк Кореядан гуманитардык жардам келди. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Гуманитардык жардам $8400 бааланган имараттын ичиндеги вирустарды тазалоочу 3 жабдуу келди. Анын ичинде жугуштуу оорулар бейтапканасында колдонууга ылайыкташтырылган 2 дана оң жана терс басымдагы абаны тазалоочу жабдуу, 1 дана бөлмөнүн ичиндеги абаны автоматтык түрдө тазалап жөнгө салуучу аппарат. Бул Кореянын саналуу гана медициналык мекемелеринде колдонулган сейрек кездешкен өзгөчө жабдуу болуп саналат. 22500 дана бет кап, бөлмөлөрдү дезинфекциялоочу 20 дана аппарат келди. Булак Турмуш KG. Көлдүн Аненеев айылында 3 автоунаа кагышты. Кырсыктын сүрөтү. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын облустук бөлүмү жол кырсыгы болгонун тастыктап, окуя болгон жерге ыкчам топ жөнөп кеткенин белгиледи. Ысык-Көл облусуна караштуу Аненеев менен Жаркынбаев айылдарынын ортосунда 3 унаа кагышканын Спутник Кыргызстан агенттигине окуянын күбөсү билдирди. Анын айтымында кырсык бүгүн саат 21:00 чамасында болгон. Каргашанын кесепетинен бир кишинин ошол жерден каза таап, дагы бир жүргүнчү тез жардам кызматы алып кеткени айтылды. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын облустук бөлүмү жана жол кырсыгы болгонун тастыктап, окуя болгон жерге ыкчам топ жөнөп кеткенин белгиледи. Булак Спутник KG. Араван аймактык ооруканасынын хирургия бөлүмүнүн башчысы коронавирустан каза болду. Араван аймактык ооруканасынын хирургия бөлүмүнүн башчысы Журабай Акимжанов коронавирустан каза болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан тастыкташты. Маалыматка ылайык, ал 24-июлда каза болгон. Журабай Акимжанов 1953-жылы 18 августта Ош облусуна караштуу Араван районунун Араван айылында туулган. 1976-жылы ал Бишкек шаарындагы Кыргыз мамлекеттик медицина институтунун педиатрия бөлүмүн аяктап, балдардын хирург дарыгери адистигине ээ болгон. Ал өзүнүн эмгек жолун Бишкек шаарындагы номер 3 шаардык балдар ооруканасынан баштаган. Андан соң Ош шаарындагы борбордук ооруканада дарыгер-реаниматолог болуп иштеген. 1980-жылдын сентябрь айынан баштап 1990-жылдын февраль айына чейин Араван райондук ооруканасында балдар хирургу болуп иштеген. 1990-1994 жылдары ооруканада бөлүм башчы болуп эмгектенген. 1995-жылы медицина кызматкерлеринин демилгеси менен Араван райондук ооруканасында башка дарыгерлик кызматына дайындалып, ал кызматты 2000-жылдын сентябрь айына чейин аркалаган. 2000-жылдын сентябрь айынан тарта саламаттыкты сактоо райондук башкы хирургия бөлүмүнүн башчысы болгон. Булак Супер KG.